Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субхана ва тааля бүгүнкү күнүңөрдү берекелүү кылсын. Кудай таалам ошондой кооз болгон мамлекетибизди, мекенибизди ар кандай жамандыктардан, көрө албагандардын көрө алмастыктарынан, душмандардын душмандыгынан, Аллах субхана ва тааля жин шайтандардын жамандыгынан иши кылып, жамандардын жаман иштеринен жана ойлордон мамлекетибизди сактаган болсун. Алла таала бизге ырайым, берекесин, мээримин, ырыскысын мол төккөн болсун, адалдан берген болсун. Арам менен өнүкпөйбүз. Арам бизди жакшылыкка алып барбайт. Арам жеген киши Алла тааланын каарына калат. Бүгүн болбосо эртең урпактарынан чыгат. Ошондуктан биз дини ишмер катары бул арам болгон иштерге сөз сүйлөбөсөк дагы эч качан туура деп эсептебейбиз. Мен Фархат Ажи Юсупов Жал мечитинде казинонун арам экендиги тууралуу, казинонун жакшы бир иш эмес экендиги тууралуу, бул иште кимдин колу бар болсо Кудай таала оомат бербесин, ийгиликке жетпесин деп жамаат менен жумаларда дуа кылганыбыз маалым. Ошондуктан бул жерде дагы айтып жатабыз. Бизди алым сорой, мамлекеттин иттери сыяктуу сөздөрдү, акарат сөздөрдү колдонгондор, силер билбейсиздер. Силер биздин жүрөгүбүздөгү абалдарды да билбейсиздер. Биздин ээлеген ордубузду да билбейсиздер. Биздин кылган кызматтарыбыз көзүңөргө такыр көрүнбөйт. Бирок бир нерсе айтайын. Бир адам жөнүндө өкүм чыгарбастан мурун менин видеомдун комментарий астындагы адамдарга айтып атам бул нерсени. Жаман сөз жазгандарга айтып атам мен. Бул нерселерди жазбастан мурун бир видеолорумду YouTube'дагы каналымдагы сабактарды башынан аягына чейин угуп чыксаңыздар, анан сүйлөңүздөр. Биз эч качан унчукпайбыз. Сүйлөйбүз. Сүйлөгөн учурда дагы ачык айкын сүйлөйбүз туугандар. Анан биздин сүйлөгөнүбүз кимге жетет? Албетте силерге жетет туугандар. Силер бул казинонун арам экендигин да билесиңер. Туура эмес экендигин да билесиңер. Аллах субхана ва тааля иншалла биз дуа кылабыз. Ажообуздун, тегеректеги ошол мамлекет адамдардын акылына, жүрөгүнө жакшы ойлорду салып, бул ойдон кайтууларын Кудай таалам насип кылган болсун. Биз жакшы сөз айтабыз, насаат беребиз. Насаатыбызды укканга кандай бактылуу, насаатыбызга кулак салбаган болсо, Кудай менен эртең өзү бетме бет түшкөндө жообуну берет. Ошол үчүн биз айтабыз, бул арам иштерге барбагыла. Үммөттү арамга түртпөгүлө. Ансыз деле биздин үммөт, Кыргызстанда жашаган инсандардын баары кыйналып жатат. Руханий жактан кыйналып жатат. Руханий бир кризисте жашап жатабыз азыркы учурда. Ошол казино болсо арам болгон нерсе адамдарды руханий бир кризиске түртөт дагы. Натыйжада Кудай сактасын. Коом бузулат, үй-бүлө бузулат. Экономикалык абалда жакшы болбойт, жакшы деп ойлойсуңар, бирок акыбаты жаман болот. Иши кылып бул жолдун эч кандай бир эмнеси жок, жакшылыгы жок. Биз колдобойбуз, эч качан Куранда тыюу салынган нерсени биз туура деп айтуубуз
mümkün emes. Allah Taala saqtagan bolsun. Hudaý Taala barybızga bereke bergen bolsun. Assalamu aleykum we rahmatullah.